Ой толгонун түрлөрүн карайбыз эми. Ой толгонун 4 түрү бар балдар. Мындай кылып 4кө бөлөбүз дагы. Биринчиси жалпы жөнөкөй, жалпы билдирүүчү ой толго деп коет. Формуласы мындай да. Бардык S деген P. Формуласы ушундай да. Бардык S деген P. Бул предикат, субъект, бул предикат. Ошондо бардык көпөлөктөр учат. Бардык, мисалы үчүн, бардык балыктар сууда жашайт. Бардык, мисалы үчүн, карышкырлар булар сүт эмүүчүлөр, же бардык карышкырлар булар жырткычтар деген сыяктуу да. Ушул эстин ордуна кое беребиз сөздөрдүчү. Анан өзүнчө туура ой толго чыга берет да. Бул жалпы билдирүүчү ой толго деп коет. Анан экинчиси жеке билдирүүчү деп коет. Бул К1 формуласы ушундай да. Кванттар К1 деген турат. К1 S деген P. Ошондо Г1 карышкырлар сүт, мисалы үчүн Г1 жырткычтар булар карышкырлар. Мисалы да. Г1 окчулар булар отличниктер. Г1 бийчилер ырчылар деген сыяктуу. Андан кийин бул жалпы билдирүүчү болсо жалпы тангыч бар да. Бардык S деген, то есть бардык S деген P эмес болот да, тангыч. Ошондо эмне десек болот? Бардык балыктар, мисалы үчүн, же эмне десек болот экен? Бул жерде бардык карышкырлар жырткычтар десек, бардык карышкырлар жырткыч эмес деген. Ошонун эле тангычы да. Бул чындык болсо, бул жалган болуп калат анда. Бардык карышкырлар жырткыч эмес деп койсокчу. Ошондо бул ой толгонун негизги өзгөчөлүгү эмнеде эле? Чындык же жалган болушунда болчу. Анан бул жердагы К1 S деген P эмес. Ушундай 4кө бөлүнөт экен. Ошондо бул билдирүүлөрдү төртөөнү тең өзүнүн логикада тамгасы бар да. Бардык S деген P дегенди A деп эле белгилеп коет. Жалпы билдирүүчү, анан жалпы тангыч E менен белгиленет. Жеке билдирүүчү жөнөкөй ой толгоону I деген тамга менен белгиленет. Анан жеке тангычтар O деген тамга менен белгиленет экен. Эми кийинки подтемага өтө турган болсок, терминдердин бөлүштүрүлүшү дейт. Ушул терминдер деген баягы биз айтып атпайбызбы? Мисалы үчүн ой толгону алып атабыз, бардык S деген P депчи. Ушул субъект сүйлөмдүн, то есть ой толгонун ээси жана баяндоочу предикаты экөө логикада терминдер деп аталат экен. Терминдер. Ушул терминдер баягы эсиңерде болсо, кайталашыңар да керек. Түшүнүктөрдү биз өтүп атканда, түшүнүктөрдүн өз ара катыштарын айтканбыз. Багыныңкы катыш, кесилиш, жалпы тектүү, карама каршы, бирин жокко чыгарган дегенчи. Ошол сыяктуу ушул
бул түшүнүк да. Бул дагы түшүнүк, бул дагы бир түшүнүк да. Экөө дагы бири-бири менен ар кандай катыштарда болот экен да. Ушул терминдердин бөлүштүрүлүшү деп коет. Мисал үчүн, биз төмөндөгүдөй ой толгон алалы. Мисалы, бардык карышкырлар жырткычтар деген ой толгон ала турган болсок, карышкырлар бул S, жырткычтар бул P, предикат. Бул кванттар. Эми бардык карышкырлар дегенде биз бардык карышкырлардын бардыгын алдык мына. Бардык карышкырларды алып атабыз да. Бул жерде өзү эле кванттар айтып турат да, бардык карышкырлар. Жырткычтар дегенде бардыгын айткан жокпуз, себеби жырткычтар карышкырдан башка деле жолбурстор бар, крокодилдер бар, түлкүлөр бар, жырткычтар көп да. Ошондо бул бардык айтылган болсо, муну бөлүштүрүлгөн термин деп коет. Бул толук көлөмдө алынды да, бул толук көлөмдө алынган жок. Ошон үчүн мунун жанына минус коюлат. Ошондо биз муну схема менен көрсөтө турган болсок, төмөндөгүдөй болот да. Ошондо мына S толук көлөмдө алынды, P болсо толук көлөмдө алынган жок. Бардык карышкырлар жырткычтар. Ошондо сүйлөмөбүз ушул сүрөткө карап, мына бунун бардыгы мына боелуп турат да, көрүп атасыңар. Ошондуктан биз бардык дегенде алып атабыз да. Бул карышкырлар. Башка деле жырткычтар бар да, биякта жолбурстор бар, биякта крокодилдер бар деген сыяктуучу. Эми ушунда туура логикалык сүйлөм түзүш үчүн, ой толго түзүш үчүн биз бардык карышкырлар жырткычтар десек, бул туура болот. Бул толук көлөмдө алынган жок, бул толук көлөмдө алынып атат. Анан ошону тескерисинен айландыра турган болсок, кээ бир жырткычтар булар карышкырлар. Ушундай сүйлөм түзсө дагы бул туура ой жүгүртүү болот да, чындык болот. Бул чындык болсо, бул дагы чындык. Көрдүңөрбү? Ушул терминдердин бөлүштүрүлүшүнө жараша болот. Андан кийин уландысын карайлы. Кийинкиси, мына биринчисин эмне кылдык биз? Бул багыныңкы байланышта болуп калды, мына көрүп атабыз. Анан дагы бирөөнү алалы, мисал үчүн. Кээ бир окуучулар, спортчулар дей турган болсок, мисал үчүн кээ бир дегенде биз толук көлөмдө алган жокпуз, мисал үчүн мына бул окуучулар. Анан спортчулар, кээ бир окуучулар, спортчулар десек, спортчулар менен кесилишип атат. Себеби спортчулар дегенде да мунун маңдайында эч кандай кванттар жок. Бул жака кванттар деле коюлбойт, бирок жалпы бул кээ бир окуучулар дегенибиз дагы толук көлөмдө алынган жок, бул дагы толук көлөмдө алынган жок. Ошондо экөөнүн кесилиш чекити бар мына бул жерде. Ошондо мына ушул штрихтелген жер тууралуу эле кеп болуп атат да. Кээ бир окуучулар, спортчулар. Анан дагы сүйлөм куруп койсок болот да. Кээ бир спортчулар, булар окуучулар. Эми атайын булар дегенди кошуп атабыз да, себеби мындай логикалык сүйлөм түзүш үчүнчү. Биз сүйлөп атканда минтип деле айтпайбыз, кээ бир окуучулар, спортчулар деп койсок деле түшүнөбүз. Бул баягы байламтаны көрсөтөт экен. Бул кесилиш байламта болуп калды. Андан кийин, то есть кесилиш терминдердин кесилиши экөө тең толук алынган жок. Андан кийин биринчиси мына
багыныңкы болду, экинчиси кесилиш болду. Анан дагы кандайды алсак болот? Дагы мындай кылсак болот, Сүйлөм куралы. Bir дагы кит, балык эмес. Bir дагы кит, балык эмес десек, бардык, bir дагы дегенибиз бардык дегенди эле түшүндүрөт да. Бардык киттер булар балык эмес. Ошондо bir дагы кит дегенде биз толук алып атабыз бардык киттерди. Анан балык эместер десек, бардык балыктарды алып атабыз да. Ошондо булар мына киттер өзүнчө турат, анан балыктар өзүнчө турат. Мына ошондо bir дагы кит балык эмес десек, bir дагы балык бул кит эмес деп сүйлөм курсак болот экен. Бул ошо курган сүйлөмүбүз туура ой толгоо болуп эсептелинет. Бул терминдердин бөлүштүрүлүшү тууралуу. Эмне үчүн муну айтып атабыз? Себеби кийинчерээк терминдердин бөлүшүндө баягы жыйынтык чыгаруу формасына келгенде дагы көрөсүңөр, булар аябай маанилүү. Туура жыйынтык чыгаруу, жалган жыйынтыктардан, мисалы үчүн жалган жыйынтык чыгарып албаодон тосуп турат да бул терминдердин бөлүштүрүлүшүн билүү. Эми биз эмне кылдык? Жана жогоруда көрсөтүлгөндөй баягы ой толголорубуз 4 түргө бөлүнөт дедик. Биринчиси аабыз жалпы билдирүүчү дедик. Жалпы билдирүүчү бул бардык эс. То есть муну жазбастан деле могу жакты карап коелу. Бардык эс деген бул П. Бардык эс деген бул П. Анан бул А менен белгилеп атабыз логикада. Анан бардык эс деген П эмес, бул Е менен белгиледик. Кээ-бир эс деген булар П, И тамгасы менен белгилеп атабыз латын. Кээ-бир эс деген бул П эмес, О менен. Эми ушул 4 ой толгонун 4 түрүн атайын логикада логикалык квадрат деген түшүнүк бар да. Бул логикалык квадрат деген түшүнүк ушул 4 ой толгоо бири-бири менен кандай катышта турганын көрсөтөт. Мисалы мен квадратты сызайын. Ушунун бул чекити А болот, жалпы билдирүүчү. Мына А. Бул жагыбыз И болот, жеке билдирүүчү. Жалпы тангычыбыз Е болот. Анан жеке тангыч билдирүүбүз бул О болот. Анан булар диагональ менен бириктирилет. Бул логикалык квадрат эмне үчүн керек? Бул ой толголордун бири-бири менен катышын жакшы билиш керек. Анан баягы туура эмес жыйынтык чыгаруудан ошо логикалык квадрат менен туура эмес жыйынтык чыгаруудан өзүбүздү тоссок болот да. Азыр муну жакшылап үйрөнөбүз. Бул жалпы билдирүү менен жалпы тангыч ой толголор бири-бирине карама-каршы байланышта турат. Карама-каршы. Ошондой эле бул жалпы билдирүү менен жеке билдирүү багыныңкы байланышта турат булар. Багыныңкы. Бул да багыныңкы болот. Багыныңкы. Ал эми му асты болсо, кайчылаш катышта турат да. Эми бул жерде логиканын мыйзамдары иштейт. Бул жерде бирин жокко чыгарган деп коет. Бирин жокко чыгарган мыйзамы да. Баягы үчүнчүсү жок деген мыйзам бар го. Ошол бирин жокко чыгарган деп турат. Диагонал боюнча.
ушундай катышта болот. Бул кандай түшүндүрөт? Мисал үчүн мен бир билдирүүнү алайын да. Мисал үчүн мисалы 10-чы бир жаңы мугалим келди дейли мектепкечи. Анан жаңы мугалим келип кирип баратса бир бала жөөлөп өтүп кетти дейли да анычы. Анан бул кайсы класстан бул окуучу деп сураса айтат да бул 10-чы А класстын окуучусу деп ал мугалимгечи. Анан дагы кетип баратса дагы бир окуучу жөөлөп кетти да анан ой бул кайсы тартиби жок кайсы класстын окуучусу деп ал мугалим сурап калса бул 10-чы А класстын окуучусу деп да жооп беришет да жанындагыларчы. Анан ал мугалим мисал үчүн логикалык көбүнчө ал мугалим деле эмес биз адамдар эмне кылабыз сразу эле жалпылап жыйынтык чыгарып ийебиз да. Демек 10-чы А класстын окуучуларынын бардыгы жаман экен депчи. Мындайды көп эле окусаңар керек ошондой бир эме алалы да. Мисал үчүн бул жеке мисал үчүн могу жеке болгондо К1 болот да мына могул. Ошондо 10-чу А класстын мына 2 окуучусу жаман чыкты да чынбы? Onu мына билдирүүнү алалы. 10-чу А класстын 2 окуучусунун тартиби жок экен. Чынбы? Бул чындык болду да. Мугалимди жөөлөп кетти, анан кечирим да сурап койгон жок да. Ошондо биз 10-чу А класстын 2 окуучусунун тартиби жок деген жыйынтык. Бул чындыкпы? Мисал үчүн чындык болду дейли, мына могу чындык. Чындык болсо бул жалпы билдирүү болсо бул жеке билдирүү. Экөө бул багыныңкы байланышта турат да, мына бул жерде. Багыныңкы байланышта турганда эгерде могул чындык болсо, мисал үчүн бул сөзсүз чындык болот да. Себеби чындык оор деп коет дагы. Чындык ылдый түшөт. Ылдый мындай оор болгон үчүн баягы сууга чөгөт, ылдый мындай оор нерсе чөгөт го. Ошол бул өйдө жактан чындык ылдый түшөт. Башкача айтканда эгерде могу чын болсо, анда ага багыныңкы катыштагы бул и ой толгоосу да сөзсүз чын болот да. Мисалы үчүн эгерде 10-чу А класстын окуучулардын бардыгы отличник болсо, мисалы үчүн 10-чу А класстын окуучуларынын бардыгы отличниктер деген түшүнүк бул чындык болсо, анда бул 2 окуучу дагы 10-чу А класста окуй турган болсо, анда булар дагы сөзсүз отличник болот, чынбы? Чын. Ал эми жалган эмне болот дейт? Жалган өйдө карай чыгат экен да. Жалган жеңил болгондуктан кийин калп же жалган дейбиз, Жалган өйдө карай чыгат, бирок чындык өйдө карай чыкпайт экен. Ошондо 10-чу А класстын 2 окуучусунун тартиби жок болсо, чындык бул чындык да, бирок бардыгы тууралуу биз эч нерсе айта албайт экенбиз, көрдүңөрбү? Жалган өйдө карай чыкпайт. Логикалык квадрат боюнча. Ошондо биз экөө жаман болсо, баары жалган баарынын тартиби жок, бардык 10-чу А класстын окуучуларынын тартиби жок деген жыйынтык чыгарсак, бул жерде кайсы мыйзам бузулат? Жетиштүү негиз мыйзамы бузулат экен. Логиканын 4-чү мыйзамы бузуп коет экенбиз да. Биз эч кандай далили жок эле жалпылап айтып атабыз да. Ошондуктан чындык өйдө чыкпайт, жалган өйдө чыгат экен, көрдүңөрбү? Эгерде биз бул 2 окуучу тууралуу толук маалымат билбесек, анда бардык окуучулар тууралуу да маалымат айта албайбыз деген сөз. Эми кызыктуусу могул эгерде биз могул түшүнүк тууралуу, мисалы үчүн ушул, то есть ой толгоо тууралуу, и түрүндөгү ой толгоо тууралуу чындыкты билсек, ага карама каршы турган, то есть бирин жокко чыгарган жана карама каршы могул жерде 2 мыйзам тең иштейт да, бирин жокко чыгарган жана карама каршы бул жакка да иштейт. Эгерде бул чындык болсо, анда буга карама каршы түшүнүк бул сөзсүз жалган болот экен. Мисалы үчүн эгерде 10-чу А класстын 2 окуучусунун тартиби жок деген бул чындык экенин көрдүк, анда 10-чу А класстын бардык окуучуларынын тартиби жок деген ой толгообуз 10-чу эгерде 10-чу А класстын окуучулары угаткан болсо,
кечирип коесуңар. Мен мисал катары эле алдым. 10 класстын окуучулар бардык 10 класстын окуучуларынын тартиби жок деген ой толгоо бул жалган болот экен. Көрдүңөрбү? Так, эгерде мына ушундай бул чындык болсо бул жалган болот. Бул чындык болсо бул жалган болот. Ушундай бири-бирине карама каршы бирин жокко чыгарган катышта турат экен. Андан кийин дагы моменттер бар, азыр көрсөтөм. Карама каршы могул эки байланыш болсо, эгерде мисал үчүн бул чындык болсо, экинчиси сөзсүз калп болот да, жалган болот. Бирок эгерде бул жалган болсо, мисал үчүн калп болсо, муну чыдап коеюн, калп болсо экинчиси белгисиз болуп калат экен да. Карама каршы байланышта турганда, мисал үчүн бардык карышкырлар эт жейт десек, бул чындык болсо, бир да карышкыр эт жебейт деген экинчи ой толгоо бул калп болот. Көрдүңөрбү? Анан биз эгерде бул бардык карышкырлар же болбосо да эмне деген ой толгону алсак болот. 10 класстын бардыгы жаман окуйт, же болбосо жакшы окуйт деген билдирүүбүз калп болсо, анда бир дагы окуучусу жакшы окубайт. Бияк жакшы окуйт деген калп болсо, жакшы окубайт деген чынбы же жалганбы билбей калат экенбиз да, бул белгисиз болуп калат мына. Андан кийин ошондо карама каршы катыштагы ой толгоолор экөө тең бир убакта чын болбойт да. Мисал үчүн бул чын болсо бул калп болуш керек. Бул калп болсо бул тууралуу эч нерсе айта албай калабыз, мына калп. Мына мисал үчүн бул жакта эле биринчи ушул ой толгоо тууралуу кеп болуп атса, бул калп болсо, буга карама каршы билинбейт, белгисиз. Экөө бир убакта эмне болбойт экен? Экөө бир убакта чын болбойт экен. Бирок экөө тең бир убакта калп болушу мүмкүн. Мисал үчүн бул калп болсо, бул деле калп болушу мүмкүн. Жана айттык го, мисал үчүн белгиси бул калп болсо, уже бул чын дегендикке жатпайт депчи. Экөө тең бир моментте калп болушу мүмкүн. Бирок экөө тең бир убакта чын болушу мүмкүн эмес экен. Жогорудагылар. Чын болбойт экен, чындык болбойт экен да. Так, ушундай байланышта болот. Бул жактагы мен жогоруда айтып кеткендей, чындык ылдый түшөт, калп өйдө чыгат деген, бул жакка деле иштейт. Чындык ылдый түшөт, калп өйдө чыгат. Эми бизде ылдыйкы кайчылаш байланыш калды. Могу жагы астын карап коюшубуз керек. Ошондо бул жер так. Эгерде мисалы могул бирөөсү калп болсо, экинчиси сөзсүз чындык болот экен да. Бул жакка деле мисал үчүн бул калп экенин точно билсек, анда бул экинчиси чындык болот. Бирок эгерде мисал үчүн бул жакта эмне болгон? Эгерде бул чындык экенин билсек, бул жак сөзсүз калп болгон, бирок калп экенин билсек, бул жагы белгисиз болуп калган. Ошондой эле бул жак биринчи жагы чындык точно белгилүү болсо, экинчи жагы белгисиз болуп калат да. Ушул могу үстү жак менен могу асты жак экөөнүкү мындай карама каршы, зеркальный деп коет да, күзгү болуп чагылышып турат да. Бул жак чындык. Демек, могул үстү экөө тең бир убакта, то есть экөө тең бир убакта калп болушу мүмкүн эле, эсиңерде болсо, калп деп жаздык го. Асты экөө тең бир убакта чындык болушу мүмкүн да. Эми биз буларды эмнеге айтып атабыз? Мисалы үчүн бизде бир эле ошол информация болсо, бир эле мисалы үчүн ой толгоонун негизинде биз ушул логикалык квадрат аркылуу жыйынтыктарды чыгарсак болот экен.
көбүнчө учурларда мисалы үчүн бул белгилүү болсо бул жагына өтүп бул карама каршы жаткан тууралуу билип алат экенбиз. Анан эгерде мисалы үчүн бул жалган маалымат болгонун точно билсек, бул жака өтсө бул чындык болот, а чындык ылдый чөт дагы бул да чындык болуп калат да. Мисалы үчүн бул чындык болсо, бул жака өтүп бул жалган болот. Бирок көбүнчө учурларда мындай төртөөнү тең табыш кыйын болуп калат да. Ошондо бир экөөнү табышыбыз мүмкүн экен. Бул туура эмес ой жүгүртүү, анан то есть туура эмес жыйынтык чыгарып алуудан коргоп турат экен да, ушул логикалык квадратты колдонгондо. Мисал үчүн дагы бир жакшы мисал бар. Айтышат го, бардык эркектер бирдей депчи, все мужчины одинаковые деген эме бар го. Мындай билдирүү айтып коюшат го ушундай. Келгиле ошону логикалык квадратка да салып көрөбүз. Мисал үчүн бир жигит, например, кызга айтты да, мен сага мороженое алып берейин деди. Анан кызга алып берген жок, калп айтып койду да. Анан бара деп муну мен сен менен сүйлөшпөйм, калпчысың экен деди да. Анан дагы башка жигит гүл алып берем, то есть мороженое алып берем деди. Ал деле калп айтып койду да. Анан ошондо бул жыйынтык чыгарат да. Булардын бардыгы эле калпчы экен депчи, жана 10 класстыкындай деген элечи. Ошондо экөө точно мына анын мындай практикасында, бул мисалы үчүн кыздын практикасында булар чын эле жаман болду да, мисалы үчүн жалганчы болду, калпчылар. Анан бул айтышы мүмкүн да, мына бул экөө, даже үчөө, даже дагы бирөө дагы ошентип калп айтышы мүмкүн мисалы. Анан бул жыйынтык чыгарышы мүмкүн. Бардык эркектер бирдей депчи, үчөөнүн негизиндечи. Бирок биз жана логикалык квадрат боюнча эмне эле жалган өйдө карай чыгат, а чындык ылдый карай түшөт дедик. Ошондо бул чындык, ооба. Үчөө тең сөзүнө турган жок, калп айтып койду. Анан ушул чындык. Бирок чындык өйдө карай чыкпай атат да, көрдүңөрбү? Ошондуктан үчөөнүн негизинде бардыгы тууралуу мисалы жыйынтык чыгарууга болбойт. Анан эмнеге адамдар ушундай жыйынтык чыгарат экен? Себеби оңой да, андай жыйынтык чыгарып коюшчу, кыйналыштын кереги жок, эч кандай ойлонуштун кереги жок. Мисалы үчүн бизде деле адамдар бар го, Кыргызстанда түндүк, түштүк деп бөлүп ийишет, чынбы? Анан орустар жаман бардыгы, анан бир казак жаман кылып койсо, казактар жаман деген жыйынтыктарды чыгара беришет го. Бир карын майды, бир кумалак чиритет депчи. Бул ошол логикалык квадратты бузуп жыйынтык чыгарып атат да. Бул сөзсүз логикалык катага алып келет дагы. Ошол чыгарган жыйынтыгы ката, анан чындык эмес, жалган болуп калат. Ошондуктан биз мына логиканы колдонуп, логикалык квадратты колдонуп жыйынтыктарды чыгарып баштайлы. Бул эми башталыш эле балдар. Жыйынтык чыгаруунун дагы түрлөрүн көп үйрөнөбүз, бирок логикалык квадрат бул эң биринчилеринин.